Кутман күн барыңыздарга. Сиздерге ушул курска жөн эле келбестен, кээ бирөө мисалы үчүн өзүнө жумуш иштеп акча табыш үчүн келет. Экинчи адам болсо өзү үчүн эле блогер болуш үчүн келет. Үчүнчү адам болсо мисалы үчүн өзүнүн бизнесин продвигать этиш үчүн келет да. Ошол үчүн мен бул жакта өзүмдүн жеке опытым, практикамды жана андан сырткары кайсыл жолдор менен биз клиенттерди, кардарларды таба алабыз жөнүндө айтып берем бүгүн. Ошону конт коюп, угуп, анан практика жүзүндө колдонсоңуздар болот. Караңыздар, эң биринчи эле мен өзүмдүн историямды айта кетсем, ушундай курс окуп туруп, анан балдар менен үйдө отуруп хотя 500 сом, 1000 сомдон табайын деп жол аттанганда мага эми жолума ушундай айым туш келиптир. Золото, алтын саткан айым болчу. Ошол айымдын баракчасын жасагандан кийин 1000 сомго бир жумага жасап бергем. Бирок мага жакпай атат деп ушунчалык бай адам болсо дагы ошол 1000 сомун мага бербей койгон. Бирок мындай ошол айымдын аркасынан аябай жакшы кетти да. Себеби дегенде мындай бизде бир мамский блок приложение бар болчу. Кыргызстанда именно Бишкектин мамочкалары специальный бир приложениеде отурчубуз. Ошол жака айттым да, мен ушундай айым эле мага ушу 1000 сомду төлөбөй кой деп аты жөнүн жазган жокмун. Жөн эле өзүмдүн мындай историямды айтып бердим. Историямды айтып бергенде мага ошол көп айымдар солидарность, женская солидарность деген сонун айымдар мага кайрылышты да, баракчамды жасап бериңиз деп. Стоматолог, ошол эле учурда авиабилети саткан айымдар кайрылып, алардын баракчаласын жасап бердим. Бирөөсүнүкүн за бартер, за чистку зубов жасап берсем, бирөөсүнүкү именно мага 2000 сом төлөп берди, баракчасын жасап сонун кылып алып баргандыгым үчүн. Анан ошондо ошол авиабилети саткан айым Planeta Travel деген компания. Азыр мен ошол Ошко эки жака учканда Planeta Travel'дан сатып алам билеттердин бардыгын. Себеби ал менин эң алгачкы кардарларымдын бири болду. Үйрөтчү мага дегенде мен 3000 сом десем кымбат деди ал эжеке. Бирок мен ошол айым 1 жылдан кийин мага келип 5000 сомго үйрөнүп кетти да. Мен айтат элем, ошол эжеке мындай кандай десем, бизге Кудайым мүмкүнчүлүктөрдү адамдар аркылуу берет экен да. Ошон үчүн за любой опыт, хоть негативный, хоть позитивный, биз ага только ыраазычылык айтышыбыз керек экен да. Ошол айымга мен только ыраазычылык айтам. Азыр 3 жылдан кийин ошол айым мага жазып атпайбы? Барбы кыздарың SMM менеджер депчи, говорю. После того, что вы со мной сделали, говорю, ошол несчастный 1000 сомду бербей койдуңуз эле го десем, белгилүү эле мындай айым да, мындайча айткандачы. Анан ошол 1000 сомду до сих пор унута элексиңерби? Давайте я вам закину, дейт. Я говорю, рахмат, кереги жок, садака кылып коюңуз, говорю. Благотворительность дедим. Анан я не знаю, она сделала, не сделала, но суть в том, что нам Кудайым бизге ушундай адамдарды берет экен, биздин жолубузду ачыш үчүн, бир мүмкүнчүлүктөрдү бериш үчүн. Ошол адам аркасынан мага сонун мүмкүнчүлүктөр келди. Анан ошол айымга 3000 сомго сатып аласың. 3000 сомго үйрөтөм индивидуально десем болбой койду. 3000 сом кымбат депчи. Анан мен үчүн деле ошол убакта 3000 сом кымбат болчу да. Анан мен курс ачайын дедим. Курс ачып үйрөтөйүн, хоть айына 5 адамды окутсам да деп 2000 сомдон курс SMM ачканмын. Андан кийин бар сатууларды билбесең, баары бир мындай запусктун формулаларын билбесең, аксайт экенсиң. 3-4 айдан кийин уже чоң курстарды, кымбат курстарды сатып алып, уже аттандым. Чоң проекттерди жазайын, сатууларды көбөйтөйүн деп. Анан ошол кандай десем, билимдердин аркасынан дагы ушундай масштабка чыгууга өзүм мындай келип калдым десем болот да. Бул жакта дагы билим, өзүңдүн ниетиң, өзүңдүн алып жүргөнүң, өзүңдүн ой жүгүртүң, ток адамсыңбы, ач адамсыңбы, кандай үй бүлөдө чоң ойгосуң, психологиялык жактан факторлор дагы ойноду. Себеби дегенде канчалык билимдүү болсо дагы детский установкалар бар болсо, ата-энеси өмүр бою тыйып, сен мындайсың, сен семизсиң, сен былтыксың, сен адам эмессиң деп өстүргөн адамдын самооценкасы низкий болсо, сториске чыгабы, элдин астына чыга албай, ар кандай кандай десем, блоктор менен, установкалар менен артта кала бериши мүмкүн да. Экинчиси болсо ушул, үчүнчүсү болсо албетте бул практика жана чөйрө. Ошондой чөйрөгө келгенде сен да өзгөрүп баштайт экенсиң. Анан мунун баарын эмне үчүн айтып атам? Мен мунун бардыгын башында баштаганда дагы, курсту баштап атканда сиздерге айтып атам го, курсту окуп атам. Хоть өзүңөрдүн баракчаңардан, личный страничкаңардан ушундай курс окуп баштадым, же болбосо өзгөрүүнү баштадым, өзгөрүүгө жол салдым. өнүгүп атам, өсүп атам деген сыяктуу сөздөр менен жакшы аккаунтуңузду,
стористериңиздерди мисалы үчүн жадырап жайнап чыга албасаңыз, сүйлөй албасаңыз дагы хотя бы текстовый вариант менен чыгып башташыңыз керек. Экинчиден болсо бул сиз кандай десем, кошунаңыз менен сүйлөшкөндө дагы, туугандар менен барганда дагы аккаунтуңуздан, WhatsApp'тын статусунан работаларыңызды көрсөтүңүз. Canva приложениеда пригласительныйлар бар. Той келатабы, бирөөнүн туулган күнүбү, эртең 8 мартпы, Ноорузбу, жолдошуңдун туулган күнүбү, эжеңдикиби, сиңдиңдикиби, кудаңдыкыбы аткыртканы жазап, чатыңа, WhatsApp группага салып куттуктаңыз. Необычный нерселерди өзүңүз жаза баштаңыз. Адамдарга жылуулук тартуулаңыз. WhatsApp'тан статустан көрсөтүңүз, сториске салыңыз. Бул элдин баары сиздин жумуштарыңызды, работаларыңызды көрүп баштасын. Электронный гайдтарды жасаганды үйрөнүңүз. Эмне десем дагы, ар кандай сонун работаларыңызды көрсөтө бериңиз. Бриллиантыңызды монтеп, ички өнөрүңүз бар болсо, ошону катып отура бербестен WhatsApp статустардан көрсөтүңүз, стористерден көрсөтүңүз, группаларга салып куттуктаңыз. Ошондо улам эле 100 работаңды пересылка кылып эмес, жок. 8 март келдиби, сен интернеттен алып эмес, өзүңдүн колуң менен жазалган открытканы бер. Эртең той болгон атабы, тойго дагы электронный пригласительный жасап калганбыз, видео пригласительный музыка менен, кыргызча музыкасын накладывать этип, сонун кылып жазуулар менен, ошону практика жүзүндө өзүңүз эле кылып туруп жөнөтө бериңиз. Туугандарга бардыгына кээ бир айымдар пригласительный жасап деле акча табышат да, 500 сомдон, 1000 сомдон. Пригласительный на свадьбу деп туруп азыр поиск кылсаңар, көрөсүздөр канча аккаунт бар экен, кандай пригласительныйларды жазашат экен. Ошондой эле менюну кантип түзөт, менюну кандай жасайт, андан сырткары эмнени жазат, сүннөт тойго, свадьбага, тойлорго пригласительный, андан сырткары сертификаттарга, Canva'да кандай приложениялар бар. Мисалы үчүн мен постоянно макеттерге заказ берем. Жакшы насмотренность деп коет да, бул сен интернеттен көрүп, эмне үчүн автобуста баратасыңбы, кафеге бардыңызбы, менюну көрдүңүзбү, ошол жактан идеяларды алып туруңуз. Аякта профессионалдуу түрдө маркетологдор да иштешет. Андай чоң строительный компанияларда, кафелерде маркетологдор атайын специальный оффер менен түзүшөт. Анан ошол жактан идея алыңыз. Мындай экен, скидка. Сотовый операторлордо кандай целый мындай бир чоң отделдеги маркетологдор иштешет. Андан сырткары сиз ошол менен көрүп атканда насмотренность, момундай өң, скидканы көбүнчө кызыл өңгө кылышат экен, бант коюшат экен, 50 дегенди чоң коюшат экен деп, дайыма ошондой насмотренностьти күчтөтүп эле дайыма көрсөтүп айта бериңиз. Эмне үчүн кошунаңыз менен эшикке балдарыңызды ойнотуп даже чыгакканда, эмне жаңылык дегенде, азыр ушундай курс өтүп атам, СММ жаатында, СММ курс окуп атамын, мондайларды үйрөнүп атамын, мындай сабак окуп атамын, мындай кылып атамын, азыр мен смола менен иштегенди үйрөнүп атам. Да любой жакка барганда сен оозуң менен сүйлөп адамдарга өзүңдү жашнакай, мен сатып алчы, мен СММ курсту окуп алдым, мен СММ специалист болуп жумуш издеп атам эмес, сен грамотная презентация себя. Мен азыр ушуну окудум, окуп атамын. Азыр бир проект алып иштешип атам, баракчасын жасап берип атамын. Кийим саткан айым, жолбосо шейшеп саткан айым, ошонун баракчасын иштетип алып барып атамын. Үйдө отуруп балдар менен онлайн ушундай жумуш кылып атам. Жолбосо үйдө отуруп алып эле ушундай командада иштеп атамын. Куратор болуп атамын. Сатуу менеджери болуп иштеймин командада, жолбосо кандайдыр бир эме менен келдим депчи, командада иштейт, макет жазап иштегендер бар, сайт жазап иштегендер бар, куратор катары сабактарды салып активный болуп, директ кырыштетип, комментарийлерди кырыштеткен айымдар бар да, куратор болуп иштегенде. Андан сырткары телефонный звонокторго отвечать эткен бар. Эми мунун бардыгы эмне үчүн айтып атам сиздерге, башкаларга дагы ушундай бир айтканда, алар дагы богу кошунам точно билет. Мисалы үчүн мен эң башында баштап атканда билем да, кошунама барып, Facebook'тан таргет реклама кетирип берчи, үйрөтүп берчи, көрсөтүп берчи деп үйүнө барганым эсимден кетпейт. Элестеттиңиздер? Ошону айтып кетейин дедим да. Ал болсо СММ адиси катары иштеп жүрчү, бир баракчаны алып барчу да. Ворота, электронный ворота, ачылып жазылган ворота бар го, ошол воротаны жазап берчи баракчасынчы. Эмне дейт элем мен? Ошол кошунама баргам, таргет кетиргенди көрсөтүп берип койчу, үйрөтүп берип койчу депчи. Ошондой эле сиз дагы
ошол айымдар келет. Мисалы үчүн бизнеси бар, баракчасын өздөрү как попало алып барышы мүмкүн, бирок таргет кетире албай, сизге кайрылышы мүмкүн. Макет жасап берчи деп сизге кайрылышы мүмкүн. Самый теплый аудитория сиздин контактыларда болот. Ошон үчүн WhatsApp статуска көрсөтсөңүздөр болот. Клиент менен жолугуштум, таргет кетирдим деп еще или услуга катары дагы анонс жасасаңыздар болот. Стористерден көрсөтсөңүз болот. Болгону эле ушу кылып аткан жумушумду эмне үчүн мен айтып атам сиздерге 3 макет жаза десем 4 макет жазаңыз, 4-8ти жазаңыз. Өзүң жөнүндө пост, ыраазычылык пост жаза десем ошонун баарын аткарыңыз. Себеби дегенде мунун баардыгы сиздер үчүн керек. Эмне практикалык жактан баардыгы керек. Анан дагы бир жери бар. Телеграм каналдарда атайын вакансии, подработки жана Туса СММщиков деген дагы каналдар бар. Ошол жака ссылкалар да жөнөтүлөт. Ошол ссылкаларга да кошулсаңыздар болот. Анан өзүңөрдүн курс бүтөөрүнө аз калганда портфолиоңорду жасаганды да үйрөнөсүңүздөр. Андан сырткары дагы сиз мисалы үчүн мына эң биринчи эле бул коммуникация жолу менен өзүңдүн стористериң аркылуу өзүң аккаунтуңду упаковкалап, экинчиси болсо бул WhatsApp статустар менен, андан сырткары дагы job page жана башка вакансия деген разделге карасаңыздар, онлайн, оффлайн түрүндө дагы вакансиялар керек дегендер болот да. Анан караңыздар, сиз SMM менеджер катары бүткөнүңүздү билишсе, башка тааныштар, кошуналар деле мисалы үчүн өздөрү сизден суранышат да, же өздөрү келишет. Андан сырткары дагы башка жактан реклама требуется SMM специалист, ушундай деп бир рекламалар көргөндө тааныштарыңыз, туугандарыңыз өздөрү сиздерге дагы рассылка кылып, скриншот кылып, сүрөткө тартып жөнөтүшөт да. Ошон үчүн сиз өзүңүздүн бир баракчаңызды упаковка кылып алышыңыз керек. Менде ушундай услугалар бар деп. Бул курс эми SMM адистерин чыгарып аткандыктан мен бул бир случайда айтып берип атам да. Эгерде сиз врач болсоңуз, педиатр болсоңуз, өзүңүздүн баракчаңызды именно өзүңүздүн спецификацияңызга жараша жайгаштырып оңдоп алсаңыздар болот. Мисалы үчүн сиз консультацияга деп чакыруу иретинде актуальныйыңыз болуш керек. Консультация деп прайс, услуги, на сырткары отзывы клиентов, да, анан образование, стаж, работа деп разделдер турганда бул өздөрү эле өзү сатып турат да. Мен эң биринчи бул айым жөнүндө эмне деген отзывдар жазат экен деп көрүп окуйм, эл эмне дейт экен. Андан кийин кандай билими бар экен, канча стажы бар экен, кандай жол басып өтүптүр, кандай десем элдер эмне деп жазат экен, отзывларды окуйт болчумун, кейстерди карайт болчумун. Кээ бир адамдар эң биринчи врачка барарынасында анын жөнүндө отзывдарды окуп алып туруп анан барышат да. Ошон үчүн сиз ошол отзывдар менен өзүңүздөрдү сата аласыз. Себеби дегенде отзывдар бул сиздин куралыңыз. Экинчиден, сиздики бизнес жаатында болсо, баракчаңыз бизнесте эң биринчи эле бул конкуренттерди анализдөө. Сиздин шаарда, сиздин сферада кандай конкуренттериңиз бар? Мисалы үчүн сиз Токтогулда жайгашкан свадебный салон болсо, ошол свадебный салондо Токтогулда дагы канчоо бар? Алардын баракчасы кандай жүрүп атат? Алар эмнени көрсөтүп атат? Алар эмнени сүйлөп атат? Кайсыл жакта көбүрөөк комментарий, лайктар басылып атат? Эмне үчүн адамдар ошол жактан барып сатып алып атышат дегендей, сиз дагы именно ошол жактан консультация алып, мындай анализ кыласыз да. Анализ кылып, эмне үчүн бул конкурентимде, мисалы үчүн бул посттору, бул өзүңүз сиз эмнени жактырсаңыз, ошол жактан сиз жакшы результаттарды көрсөтө аласыз.